Саламатсыздарбы? Марава телеканалынын кадырман көрөрмандары жана Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде Бакыт Ордосу программасы жана алып баруучусу мен Карачач Токтосунова болмокчумун. Бүгүнкү биздин темабыз бул үй бүлөдөгү жоопкерчилик деген теманын алкагында биз маек курабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, Кожоева Айзада бала тарбиясы боюнча адис жана жеке ишкер. Ал эми биздин экинчи коногубуз Асылжан Нарыбаева, агартуучу психолог. Кош келипсиздер эфирибизге. Бизди бүгүн ушу жоопкерчилик жана анын маанилүүлүгү учурдагы коомдогу үй бүлөдөгү жоопкерчилик канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү болуп атышат, ошол теманы алкагында талкуулап, акыркы убактарда бул үй бүлөлөрдүн эки жолго түшүшү, алардын көпчүлүгү ошол жоопкерчиликсиздиктин айынан келип чыгып атат да. Негизи эле биринчи сизден баштайлы, Айзада эже. Үй бүлөдөгү азыркы жоопкерчиликтин деңгээли кандай? Канчалык деңгээлде жоопкерчиликти көрүп жатасыз? Ассаламу алейкум. Абалы аламдардын Раббисине мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салаваттар, аны үй бүлөсүнө сакаларга саламдар болсун. Туура бул азыркы тарбия боюнча, жоопкерчилик боюнча өтө көйгөйлөр көп жаралууда. Биздин ата-энелердин өзү негизи тарбия эмне экенин билбей калышты. Тарбия бул араб тилинен которгондо үйрөтүү деген. Көп эле ата-энелер эмне кылат десе, насаат эле беришет экен. Өзү негизи үйрөтүү болуш керек. Үйрөтүү кандай дегенде, сен тазалыкты, Аллахты таанытууду, бирөө менен болгон мамилени баардыгын үйрөтүп коюп, андан кийин насаат кылышыбыз керек экен. Биз өзүбүз менен чогуу балдарды эрчитип, көрсөтүп, баардык нерселерге болгон мамилелерди үйрөтүп койсок, андан кийин балдардын келечегине эң пайдалуу болот. Жанагы жоопкерчилик дегенде биз өзүбүз аларга көрсөтүп бербесек, бул ата-эне деген болуу, өзү эне болуу жумуш да. Мисалы, бир жумушту окуу жайына бухгалтерликти окуш үчүн 6 жыл окуйбуз да. 6 жыл билим алып, ал жерден канчалаган китепти окуп, андан кийин биз ошол адиске ээ болобуз да. Ата-эне болуу бул андан да оор жумуш да. Ал жумушка ээ болуш үчүн биз мыкты аткарыш үчүн биз өзүбүздү эң биринчи тарбиялап алышыбыз керек. Тарбиялап алыштыкта кантип дегенде, биз мына азыр диний жаатында сүйлөп аткандан кийин Аллахты таанытышыбыз керек. Өзүбүз ошондой тарбияланышыбыз керек. Бизди көргөн балдарыбыз биздей болуп өсүштүк үчүн биз ошого татыктуу болушубуз керек. Айтат го, ата-эненин балдарга калтырган эң баалуу мурасы анын ага берген таалим, тарбиясы деп. Биздин тарбиябыз эң негизги. Аллахты таанытып, өзүбүз Аллахты таанысак, ошондой тарбия беребиз. Аллахты таанып, биз Аллахтын айтканын кылсак, Алам биздин айтканыбызды кылат деген. Балдарыбызга сени Аллах көрүп турат. Сен мындай кылышың керек, кайтарып, буйруп, ошону үйрөтүп барсак, албетте бул жоопкерчиликтүү тарбияланган ата-энелердин катарына кошулат келечекте балдарыбыз. Урматтуу биздин угармандар жана көрөрмандар, эгерде сиздердин ушу бүгүнкү биздин темабыз боюнча жана биздин конокторубузга суроолоруңуздар болсо, 0705 96 94 41 номерлерине өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жиберип, кызыктырган суроолоруңузга жоопторду алсаңыздар болот. Биз эфирибизди улайбыз. Ошол эле суроо Асылжан эже сизге. Негизи эле азыркы үй бүлөдөгү жоопкерчилик кандай, абал кандай? Канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү? Жоопкерчиликтен мурун кутмандуу кечиңиздер менен баарыңыздардын. Мен мындай айтат элем да, жоопкерчиликтен мурун биз ушул турмуш жолуна балдарды даярдабай калып атабыз да. Тарбия бербей калып атабыз, турмуш жолуна даярдабай калып атабыз. Тарбия берүү үчүн, турмуш жолуна даярдык көрсөтүү үчүн баланы кичинекей чагынан тарбиялаш керек болуп атат, тарбия берүү керек болуп атат. Азыркы учурда
мындай кыскача айта турган болсок, биз материалдык жактан аябай жакшы даярдайбыз балдарды. Ошондой эле кыздарды турмушка узатууда дагы жакшы даярдайбыз дагы. Ошол сиздер айтып аткандай турмуш жолуна, үй бүлөлүк сабактарга бара турган ошол кайын журт деген ким, алардын орду кандай, кайнене ким, деги эле келин эмне кызматты аткарат, ошонун баардыгын биз үй бүлөдөн азыркы муун албай калып атат да. Ошондуктан билбестиктен, түшүнбөстүктөн анан келип үй бүлөдө ажырашуу келип чыгат. Ажырашуунун бирден бир себеби бул түшүнбөстүктөн. Чоң себеби түшүнбөстүктөн келип чыгат. Жоопкерчилик чындап эле аз азыркы учурда. Бүгүнкү күндө биздин элдин көйгөйү дагы, ошондой эле биз жашап аткан өлкөнүн көйгөйү дагы ошол үй бүлөлүк мамилелерди оңдоо, аларды үй бүлөлүк сабактарга окутуу, үй бүлөлүк чоң турмушка даярдоо биздин чоң көйгөй болуп эсептелинет. Өзүңүз дагы ошол тармакта сабактарды, семинарларды өткөрүп келесиз. Анан айымдардан дагы кандай ушул жоопкерчилик боюнча дагы суроолор көп келсе керек? Канчалык деңгээлде зыянын тийгизет? Зыяны өтө чоң. Эгерде кайсыл өлкөдө ажырашуу көп боло турган болсо, кайсыл өлкөдө үй бүлө курууга, ошондой эле үй бүлө бекем болуусуна жоопкерчилик жок боло турган болсо, анда ал өлкөдө өсүп өнүгүү аз болот да. Эгерде ажырашуу көп болгон өлкөнү бат эле жок кылып коюуга толук мүмкүн. Ошондуктан бизге кайрылгандардын көбү эле ошол үй бүлөдөгү мамилелердин жакшы болбой жаткандыгы. Ал мамилелер эмнеден жакшы болбойт? Биз бири-бирибизди тааныбайбыз да үй бүлөдө. Ордубузду билбейбиз, анан үй бүлөдөгү аял эркек милдетибизди аткара албайбыз. Ошол себептен анан үйдө жоопкерчилик да жок болот, түшүнбөстүк да болот. Ошондон анан чыр-чатак келип чыгат дагы, ажырашуу жолуна түшө беребиз. Айзада эжеге да суроо бергим келип турат. Үй бүлөнү сактап калууда аял мындай жоопкерби же эркек кимиси көбүрөөк жоопкерчиликтүү? Эми бул суроого экөө тең жоопкерчиликтүү. Бирдей жоопкерчиликтүү. Себеби баягы эң негизине келе турган болсок, бизде баягы үйлөнүү боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып кеткен 4 жагына карагыла деп. Эң биринчи иманына, ата тегине, сулуулугуна, анан байлыгына деп. Биз ошол тандоодон башталат экен. Жоопкерчиликтен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына 2 жашар баласын ээрчитип келип, мен ушул баланы тарбиялап келдим эле дегенде, кечикпедимби дегенде, сиз кечиктиңиз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис айтат, баланы түйүлдүктөн деп, дегенде Аллах Тааладан аят түшөт, бул уруктан деп. Демек, аял кызга үйлөнөрдө ошол кыздын кандай келечекте эне болот, жоопкерчиликтүү эне болуштугу, ата кандай жоопкерчиликтүү болот, мына ушул жагына карашыбыз керек. Эгер эне бул өзү Аллахты тааныган, ар бир кылган иштерини Аллахтын буйруган, кайыртаргандары менен аткарган, ушундай үй бүлөдө тарбияланган кыз болсо, албетте бул жоопкерчиликти сезет. Себебинде ар бир нерсени байлап кылат. Эркек деле ошондой. Мына ошон үчүн мен айтып кетерим, жоопкерчилик экөөнө тең тийиштүү. Бирок ошол жоопкерчиликтүү болуш үчүн ошо үй бүлөнүн көпчүлүгү эркектер, ошол эле убакта кээ бирки айымдар дагы катталып атат. Жанагы үй бүлөсүн таштап, балдарын таштап, кароосуз калтырып кетип жатышат. Мына ошого жоопкерчиликтүү болгонго эмне тоскоол же алардын кайсыл жерден ката кетишет? Эмне тоскоол негизи жоопкерчиликтүү болгонго? Жоопкерчиликтүү болгонго булардын ыйманы, Аллахка болгон байланышы албетте эң негизги ролду ойнойт. Себебинде адам баласы Аллахты тааныса, ар бир кылганын Аллахтын буйругу менен де бул мен жубайым, мен мунун үстүнөн жооп берем. Себебинде аяттар бар да, туурабы? Силер аялдарыңардын үстүнөн жоопкерсиңер. Аялдар силер балдарыңардын үстүнөн жоопкерсиңер деп. Биз ошо жоопкерчиликти билбей жаткандыгыбыз биздин ыйманыбыздан да, анан өзүбүздүн динибизди тааныбаганыбыздан. Асылжан эже, ошо
ата эненин балдарды тарбиялоодогу жоопкерчилиги айтып кетсеңиз. Ата эненин балдарды тарбиялоодогу жоопкерчилиги өтө чоң. Анткени балдар келечек муун болуп аткандан кийин ал биздин эртеңки келечегибиз да. Эртеңки элдин өсүп өнүгүүсү, эртеңки биздин мындайча айтканда Кыргызстандын келечеги болуп эсептелинет. Келечекке жакшы зирек кыздарды, мыкты эр азаматтарды тарбиялоо үчүн кайра эле биз үй бүлөгө көңүл бурабыз. Үй бүлөдөн эмнени алсаң, учканда ошол нерсе менен чыгасың. Ошондуктан тарбия жааты көпчүлүгү 80-90% бул энеге тиешелүү болуп эсептелинет. Эже туура айтып өттү. 80-90% энеге тиешелүү болгондон кийин эне өзү тарбия берүү үчүн биз аял заты өзүбүз тарбияга келишибиз керек экен да. Кандай жол менен, кандай аял заты биз аялдык жаратылышыбызга, аялдык табиятыбызга келүү керекпиз. Үй бүлөдөгү аялдын орду болсо, бул ошол эле мээрим берүү, тарбия берүү, ынтымакты кармоо, уютуу, ошол нерсенин баардыгы эне ошол нерсени биле алса, мисалы айтып атпайлыкпы, кыргыздын жакшы макалы бар го, үйдүн куту аял затында дейт. Эркек затында деген нерсе эч жерде жок да. Эркектин орду милдети башка нерсе болгондон кийин, демек бүгүнкү күндө аял зат өтө чоң жоопкерчиликтебиз. Баланын тарбиясына дагы ошондой эле биздин балдардын келечеги, биздин өлкөнүн өсүүсү болуп аткандан кийин эртеңки элдин өсүп өнүгүүсү дагы ар бир аял затынын колунда экенин жакшы түшүнүү керекпиз. Бизге көрүүчүлөрдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Турмушка чыгаардан мурун кыздар кандай даярдык көрүүсү зарыл дейт. Азиrdечи сиз жооп берип койсоңуз. Негизи жоопкерчиликтүү болгонго кандай даярдык көрүлөү керек деп. Кыздар албетте баягы бизде айтылып келет, энесин көрүп кызын ал деп. Албетте эне тарбиялуу болсо, анын кызы тарбиялуу болот иншаллах. Ал тарбиялуу болуш үчүн ошол кызыбыз келечекте эне болот. Эне коом, эне оңолсо коом оңолот деп келет го. Ошого ылайыктуу кызыбыз, мен дагы эле айтам, Аллахты таанып, өзүнүн ким экендигини билип, эмнеге келдим, эмне кылып жатам, мен келечекте ким болом деп. Мисалы, кыз балдар бирөөнү жакшы көрүп калса, ал жөнүндө эркек бала деле, ал жөнүндө аябай изилденет, билгиси келет, ал кандай инсан эле деп. Ошо сыяктуу эле биз кыздарга айтат элем, эң биринчи Аллахты сүйүп, Аллах жөнүндө изилдейик. Пайгамбар саллаллаху сүйүп, анын китептерин окуп, мына ошол жерде энелерибиз бар. Хадича энебиз, Айша энебиз, Фатима энебиз. Мына ошолордун үлгүлөрүн алып, келечекте эң мыкты айым болуп, өзүнү өзү даярдап, анан аял киши биз ушундай даяр болушубуз керек. Ашпозчулукка, көп тармактуу көп тармактуу болуп, көп билимдерге ээ болушубуз керек. Көбүнчө ойлоп калат, жоолук салынгандар булар жоолук салынып эле калат деп. Жок, жоолук салынган айым ушундай мыкты айым болуш керек. Эң азиз, эң кымбат аял бул ислам гана бизди көтөрдү да, биздин статусубуздучу. Исламый аял кандай болот, эне болот десе, ал бар жагынан төп келген даяр болуш керек. Келечекте мен эне болом деп. Азыр толтура курстар ачылган, толтура өнүктүрүү борборлор бар, өзүн өзү өнүктүрүп, окуп, эки дүйнө кызыкчылыгын эгиз козудай алган инсан болуш керек. Аял киши өзүнө аябай караш керек. Өзүңдү өзүң сүйбөсөң, өзүңдү өзүң тарбиялабасаң, сени эч ким баалабайт. Адам өзүн өзү бааласа, жана кыз өзүнүн баалуулугун билип алса, албетте келечекке даяр кыз келин чыгат. Рахмат. Биз жантан бери эле ошо аялдарды эле сүйлөп атабыз да, эркектердин эле жоопкерчилигин айтпайлыбы? Үй бүлөдө мындай ынтымак болуу үчүн, үлгүлүү үй бүлө болуу үчүн эркектин жоопкерчилик кандай жоопкерчилик алат дегендей. Үй бүлөдө эркектин жоопкерчилиги үй бүлө кайсы багытта өсүп өнүгөт. Мисалы, айтат го, эне бул ички тон болсо, эркек бул сырткы тон дейт да. Ошол эле учурда үй бүлө, анын балдары кайсыл багытта өсүп өнүгөт, бул эркектин
үй бүлөдө көрдү, ошондой да милдети болуп эсептелинет. Андан тышкары ошол балдар кандай багытта өсүп өнүгүп атат, ошого камкордук кылган, иретке салган, багыт көрсөткөн, мисалы табып келип табышкерлик кылган бул эркектин мойнунда да. Ошол табиятыбызды биз алмаштырып алгандыктан аялдар көбүнчө азыркы учурда аялдар жоопкерчиликти ала алганбыз да. Ошол табышкерликти дагы, башканы дагы, багыт көрсөтүүнү дагы алып алган үчүн эркектер мындай жоопкерчиликтен кичине четтеп калгандай да. Биз сөзүңүздү бөлөйүн, кечириңиз. Айымдар өздөрү жоопкерчиликти алып алышканды утпайсызбы? Ошол балким эркек жоопкерчиликтен алыстагандан улам анан аялдарга ошол нерсени жасаганына туура келип калып туура. Ал нерсе дагы ошол эркектин мисалы үй бүлө курганга чейин кайра эле тарбия эненин колуна түшүп атпайбы? Эртеңки мисалы мындай эле карап көрө турган болсок, коомдогу мыкты эр азаматты дагы, президентти дагы же болбосо мындай ур кылган адамды деп коелу, эркекти деле баары бир эненин тарбиясынан көз каранды болуп калат экен да. Ошол эртеңки үй бүлөсүнө жоопкерчилик ала албай жаткан эркекти дагы аял заты тарбиялап өстүрдү да. Ошол эле 9 ай курсагында көтөрдү, андан кийин тарбия берди мына, андан кийин уясынан учурду. Кайра эле барып биз аял затына такала беребиз. Муну мойнуга алыш керек. Ошондуктан биздин эң азыркы учурдагы көйгөйлөрүбүздүн бири ошол аял заты өзүн таанууда. Мен киммин, эне болгондо эмне кылышым керек, кандай тарбия беришим керек, тарбия берүү үчүн эне кандай акыбалда болуш керек. Мисалы көп эле учурда ушул жоопкерчиликте дагы аял затынын ички акыбалы өтө чоң ролду ойнойт да. Себеп дегенде ушу бизге кайрылган кыздарда дагы үй бүлөдө жашап жатканы менен балдарга көңүл бура албай калат. Анткени анын ичинде мындай ызы чуу жашоо, тревожное состояние деп коет го, ошондой болуп атат да. Ошондуктан бала тарбиясына, ошондой эле үй бүлөлүк мамилелерге өзүнүн акыбалы туура эмес келип калып атат. Жан дүйнөсүндө тынчтык жок, ошондой эле психологиялык бир көйгөйлөр бар. Көпчүлүк азыркы үй бүлө курган келиндерде ошондой. Ошондуктан Кыргызстанда мына жаш келиндер бала 4-төн 5тен балалуу болсо дагы өздөрү кол салуу болуп атат да. Ошол көйгөй ички жан дүйнөсүндө тынчтык жок болгондуктан, психологиялык көйгөйлөр болгондуктан анан үй бүлөдө ошондой бир көйгөйлөр чыгууда. Эми сиз психолог катары айтсаңыз, ошолордун ички дүйнөсүндө тынчтык жок дейт, алар мындай кыжаатчылык проблемалар, алар эмне болгон проблемалар сизге ошол айымдар кайрылышат да? Көпчүлүгүндө кандай проблемалар болот, эмнеден улам тынчтык? Негизи эле көйгөйдүн бардыгы биз ата энебизди тааныгандан баштап ата эненин үлгүсүн алып чоңоебуз да балдар. Эң биринчи көргөн адамыбыз эле апабыз болот, атабыз болот. Анан биз ошолорду карап өзүбүзгө бир образдарды түзө баштайбыз. Алардын бири-бирине болгон баалуулуктарын, алардын бири-бирине болгон мамилесин, жашоого болгон мамилеси, өзүнө болгон мамилеси, ата энесине болгон мамилесин көрүп атып, биз өзүбүзчө бир жашоонун образын түзүп чыгабыз да. Ошондон улам анан турмушка чыкканда баягы эле көйгөйлөр өзү турмуш курганда, эркек болсун, аял болсун, кыз болсун, өзү турмуш курганда баягы эле биз үй бүлөдөн көргөн нерсени кайталай баштайбыз. Өзүнүн көргөн калыптанып калган, анткени биздин аң сезим ошол нерсеге. Ал аң сезимди оңдоо үчүн эгерде өзүнүн аалы жетпей жатса, анда сөзсүз түрдө адистерге кайрылуу керек да. Жанагындай кыйын бир тагдырларды жаратып жүрбөстөн эртерээк кайрылуу керек. Мындай нерсе бизде кыргыз кыздарында азыр өтө көп. Бизде мага кайрылгандардын ичинен бар, ушул ак буура суусуна 3 жолу боюн таштаган келин чалып байланышканда 3 жолу аман калып чыккан экен ошол суудан. Анын көйгөйү эмне? Жубайы менен мамиле келишпейт. Эркеги аялын басын таат. Мында арыксың, толуксуң, анан бул жериң мындай, тигил жериң тигиндей, сен тегиң мындай да, андай да, ата энең мындай да, арак ичет да, тиги бу деген сөздөр болуп чыгып атып, анан ушундай кол салуулар келип чыгат да. Ошондуктан азыр жакшы иштерди алып барып атасыздар. Биз да ошонун үстүндө иштейбиз, үй бүлөгө даярдык.
үй бүлө курууга даярдык. Эгерде биз жакшы үй бүлөлөрдү курсак, бекем үй бүлөнү курсак, ал бактылуу үй бүлөдө балдар сөзсүз түрдө бактылуу болуп өсүп чоңоет, биздин келечегибизге жакшы салымдар салышат да. Бизде суроо бар экен. Саламатсыздарбы, Марва ТВ? Үй бүлө деген кичи мамлекет эмеспи? Аны сактап калуу да бир чети оор. Ушул маселени коомдуу эффективдүү түрдө кандай метод менен чечсе болот дейт. Азида эже, сиз жооп берсеңиз. Ооба, үй бүлө бул кичинекей мамлекет. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, үй бүлө кургандардын ичинен эң чырайлуу курган мен болом деп. Биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи өмүр баяндарын окуп, пайгамбар саллаллаху алейхи кандай мамиле кылгандыгынын, эркектер ошо пайгамбар саллаллаху алейхи аялдарына мамиле кылыштыгын жөнүндө билгенде сонун болмок да. Эми албетте жана сиз айткандай сурооңузга алдыңкы суроо кетти, баягы эркектер эмне үчүн деген сыяктуучу, аялдар эле жоопкер деп. Эркек өзүнүн укугун билсе, аял киши өз ордуну билсе, албетте биздин кичинекей үй бүлөдө тынчтык жана бактылык болот. Аял менен эркектин ортосунда чыр-чатактарды, болгон проблемаларды балдар көрүп, мына ушул баягы жашоого болгон Анын психологиясы калыптанат, психологиясы калыптанып жатат. Өзү негизи азыркы жоопкерчиликтүү орунду ата билбегендиктен, аял дагы билбегендиктен ушул кичинекей коом бузулуп атат да. Буну кайра эле мен айтып барган жерим эле ошол да. Аял дагы өз ордуну, эркек дагы өз ордуну динден гана таба алат экен. Себеби дегенде мен 6 баланы тарбиялап келем, Аллага шүгүр. 7 неберем бар. Мен тажрыйбам менен тарбиялап келдим. Жанагы үйрөтүү дегенде мен эмнеден издеп чыктым дегенде, мен балдарымды жолдошум экөөбүз чогуу тарбиялап, чогуу иштечүбүз. Себеби дегенде 90 канчанчы жылдар абал өтө башкача болчу. Жашаш керек, иштеш керек, балдарды багыш керек. Анан биз аларды таштап, бирөөлөрдүн колуна караттык, чоң апаларын чакырып келип, же болбосо бала багуучуларды алып келип, анан келгенден кийин жана кыздарыбызга биз эмне үчүн буларды аткарбадың, могу жумуштарды дегенде, кызым мени карап туруп, апа, сиз мага үйрөтүп анан ушпайсыз, айтпайсызбы дегенде. Мына ошондон менде ойгонгон да. Демек, эң биринчи биз үйрөтүшүбүз керек экен. Мына ошо кичинекей коомду оңдош үчүн өзүбүз үйрөнүп жана үйрөтүп чыгышыбыз керек да. Бизде ата-энелер өзүбүз сабатсыз болуп, динден анан көбүнчө айтып калышат да, динден сабатыбыз болбосо деле биз балдарды тарбиялап келебиз. Бизде инстинкттер бар. Инстинкт барында бар да. Малда деле бар. Малдан да төмөн даражада болгон бизде ата-энелер болуп жатат. Катуу сөзсөм кечирим сурайм, бирок эмнеге дегенде жаныбар дагы баласынга аракет кылат. Бизде эмне кылып атат десе, көбүнчө мисалы аял киши бала төрөлсө, эркектер качып кетип калат, оорукчан бала болуп калса. Жоопкерчиликтен качат. Жоопкерчиликтен качып жатат. Мына статистиканы окусак, мына толтур азыр радио каражаттары, Instagram, Facebook, жаңылыктар толтура. Мен өз негизи мурда гезиттерди окуп, китепти көп окуган аялдардын бири болуп саналам. Азыркы күндө мына окуй тургандар толтура. Ошо жерде айтылып эле келет да. Балдарын таштап кеткен көпчүлүк мына психологдорго көп кайрылат, туурабы? Бизге дагы кайрылгандар ушул жактардан. Баягы балдарыбызды тарбиялай албагандыктан ошол коом өстү. Кичинекей коомго биз өзүбүз себепчибиз. Качан ата менен эненин пикири, максаты, түшүнүгү бир болсо, балдардыкы дагы ошондой болсо, ошо кичинекей үй бүлөнү сактап калабыз. Кандай максат дегенде, мен ушундай тарбияга алып келдим. Балдарыбыз менен жолдошубуздун, биздин пикирибиз бир нерсеге окшош болуш керек да. Мисалы, мен жолдошум башка нерсени ойлосо, мен өзүмчө башка нерсени ойлосом, балдар көчөдөн кечке азыркы күндө айтып келет го, балдар үйдөн тарбия алат деп, бирок 100% тарбиянын 60% чөйрөдө, көчөдө болуп атат. Көчөдө. Биздин алдыбызда 40% десе, алда жок. Энелер кечке көчөдө. Ошол 60%ге көңүл бурушубуз керек. Ал ким менен жүрөт? Анын достору ким? Анын чөйрөсү ким? Себебинде көп энелер окууларга, мектептерге берип койду. Аны кутулдум деп. Частный школдор көбөйүп кетти. Мен мектепке бердим, ошол жерден тарбияланып келет деп. Жок.
албетте биз эгер кичинекей үй бүлө коомду оңдой турган болсок, биз балдарыбыз ким менен достошуп жатат, кандай жүрөт, көңүл бурубуз керек. Дагы мен мисалы өзүмдүн үй бүлөм мен жакшы тарбиялап жатам деген менен ишенич жок. Себебинде анын чөйрөсүнө көңүл бурушум керек. Чөйрө артка тартып коет да. Кандай чөйрөдө, анын достору ким экен, биз сөзсүз карашыбыз керек. Айтат го, сен мени билгим келсең, менин досторумду карап бил деп. Ошо сыяктуу эле коомдогу кичинекей үй бүлөнүн досу дагы, катышы дагы ким болушун билишибиз керек. Анан балдарды сөзсүз кимдер менен ата-энелер биз экөөбүз тааныш болсок, доштошсок, бири-бирибиз менен балдарыбызды сөзсүз байланыштырышыбыз керек. Алар бири-бирин көрүш керек. Кандай болбосун, биз кайрылып эле ошо максатыбыз бир болуштук үчүн Аллахтан коркуу, Аллахтын айткан, Аллах көрүп турат балдарым. Мен ошол Инстаграмда алып барып жаткан баракчамда Аллахты таануу, Аллах көрүп турат деген нерсе менен тарбиялап келебиз. Ошондо гана оңолот деп билем да. Мисалы, тарбиялап койсоң, Кытайга жөнөтөсүңбү, дүйнө жүзүнө жөнөтөсүңбү, ал адамда дайым Аллах көрүп турат деген тарбияда өссө, ал үй бүлө иншаллах албетте оңолгон үй бүлөлөрдөн болот. Рахмат соңуңузга. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Саламатсызбы дейт. Саламатсызбы? Баарыбыздан ыраазы болсун. Кийинки ушул жолуңузга эле улай суроо берип кетейин. Азыр ушул миграция аябай актуалдуу тема. Анан көпчүлүк ата-энелер өздөрү балдарын бул жакта тууган уруктарынан калтырып, чет өлкөгө кетип жатышат. Анан ал балдардын ата-эненин мээримин көрбөгөн балдар кийин кандай болот? Коомго канчалык деңгээлде мындай коркунуч жаратат, же болбосо канчалык деңгээлде мындай зыян да биздин коомгочу. Бул балдар өздөрү мындай адам болуп, инсан болуп калыптануусуна жеткиликтүү мээрим алышпайт да. Анан алардын келечеги кандай болот? Бул нерсе, бул суроолор аябай мени кыйнап келет. Себебинде көптөгөн жаш гана энелер, кыздарыбыз күйөөгө чыккан күндөн эле проблема. Баягы той маселеси деп чоң тойлорду кылып, ал тойлорду кредитке, карызга алып өткөргөндөн кийин эле той бүтүш менен төлөш керек. Жанагы жаштарды жөнөтүп жиберет. Ал курсагында балалуу болуп, ошол жактан төрөп туруп кайра берип салат, сиз айткандай. Же болбосо жашоо кыйынчылык проблемаларынан ошондой жаштарыбыз балдарын таштап кетип жатышат. Өзүңүздөр дагы көрүп турабыз, дагы эле баягы кандай десе, ыйлап ыр чыгарып атат жаш балдар баягы ички ойлорунан да. Мээрим жетишпегендиктен чоң апалар аябай кыйналып жатышат. Мен да чоң апа болгондуктан көп жерлерде чогуу болобуз. Анан кээ бирлер барган жерде баягы ээрчитип алышат балдарынчы. Мисалы 50-ге кирип калдык, ээрчишип менден чоң апалар менен биз устазалар чогуу көп отурабыз да. Анан биз барган жерге элдерди да чакырганда, отурган жерлерде өздөрү карай албаган калган 65-70-теги апалар неберелери менен жүрүшөт да. Алар карасаганда башкача болуп калган алардын мамилесичи, балдарын эрке болуп, ыйлап, баягы чырыны чыгара албай, буулуп. Балачы мындай баланын көзүдөн билинип турат да. Бала ушул ата-энесиз өссө кандай болуп калат экен дегенде, биздин кайненебиз, Кудай рахмат кылсын, өтүп кеткен бир жакшы окуяны айтып берген болчу да. Эгер ата-энесиз өтүп калса, өсүп калса бала, бирөөнүн колуна бир тарбияланып калган бала жалганчы жана кошоматчы болуп калат экен. Себебинде ага мээрим жетпейт да, мени жакшы көрсө экен, мага үйрөтсө экен, мен мындай урушпой болсо экен деп өзү алган нерсени да башкага төңкөп, ушундай. Мына ошон үчүн балким мен жаш убагымдан көп насааттарды угуп, анан коомчулукта көп иштеп жүргөндөн көп насааттарды уккандан мен баягы бала тарбиясына болгон китептерди окуп, көп изилденип чыктым да. Дагы бир окуя болгон, ушундай апа айтат да, балдарды дейт өзүбүз өстүрүшүбүз керек экен. Биз муну талчок, дордой талчок болгон Фрунзе депчи, муну ошол мезгилде ал аял балким 45-те болсо керек, же 50-де болгонбу, балдарын таштап ошо жумушка чыгат экен. Ал балдарыны ошондой бирөөлөргө каратып, себебинде Турцияга, Кытайга катташ керек экен.
балдарымдын жүзүн да көрчү эмесмин дейт. Анан чоңойгондон кийин мен эмне акыбалга калдым дегенде дейт, балам эми Аллах кечирип, Аллах сактасын дейт, кокустук болуп дейт, көчөдөн ойноп, ичип чегип, себеби энеси акча таап жүргөн, мисалы Россияда, алыста да дагы акчаларын берип жөнөтүп багып чоңойгон балдар көп да. Мына ошого айтып кеткен болгон окуяны айтайын, баягы кулагыма унуккан, көргөнүмдө чындык болот да. Ошол апа айтып атпайбы, мен балдарды акча менен таап, татынакай үйлөрдү куруп, ушундай ийгиликтерге жеткирдим деп ойлоп турмун. Кафелерди куруп, акча түшө турган ушундай деңгээлге жеткирдим деп. Балам ичип чегип жаман бала болуп чоңойду. Ал эмне болду дегенде, баягы кызды талашып кетип, бир баланы кокус өлтүрүп коет экен. Балам түрмөдө калды дейт. Жалгыз балам. Ыйлап айтып жатат. А кызым дейт, ошол менин акчаларымдын тапкандыгымдын баасын билбей калды. Турган жерде ак шуба кийгим келет, кара шуба кийгим келет деп звонок кылчу дейт. Мен ушул базарда иштеп Дордойдо, келчи мага жардам кылгыла десе, жок, я грязный барбайм дечү. Ал мен кир акча менен мен ошолорду чоңойтподум беле деп, бул ушул жерде эле болгон окуя да. Себеби бирок балдарыны айылга таштап чоңойткон мурда. Ошондой болгондо. Анан мен айтып калдым да, мен анда өзүм жаш болчумун, менин балдарым кичинекей болчу. Жаныңыздагы жардам кылган дагы кызыңызбы десе, жок, менде бир уул бир кызым эле бар. Мен ушундай шордуу аялмын. Жашоомду акча табам деп, балдарымды жакшы чоңойтом, элден кем кылбайм деген аял болчумун. Бирок менде сен салынып турган жоолук, сенин колуңда жетелеп турган кызыңдай, балаңдай кичинекей мезгилде бизгилер жоолук салган болчу да. Сен жакшы кылыпсың, кошо ичтеп жүрөт экенсиң. Айзада, мына ушулуңдан кайтпа деген насааттарды аябай кармап калгам. Анан мен эмне кылдым дегенде, балдар кыздарымды өзүмө кошуп, окутуп, иш жумуштарымды көрсөтүп чоңойттум. Азыр күндө Аллага шүгүр, Дайна Fashion бренд деп кызым ошол өзүнүн бренди бар, өзүнүн студия ачып жумуштарыны ошол максаттагы эмне үчүн ачылды окуу жайы дегенде, тилдерди үйрөтүп, балдарды тарбиялоо мына ушул максатта ачылды да. Балам дагы өзүнүн жумуш ордун таап, кийинки кызым да жумушун таап, анан мен көп жыл жүрүп жумуштун артынан дагы үчтү төрөгөм. Алар 12 жаш, 10 жаш, 8 жаш. Мына ушулар менен мен Аллах Таала бекер берген жок буларды. Эмнеге дегенде, мен келинге, кыздарга кошо кичинекейлерди практика кылып тарбиялап, элге мен көрсөтүп бере турган, кичинекей коомду үйрөтө турган деңгээлде кайсы жерге барсам айтып кетем мына ошол окуялардычы. Балдар биздин келечегибиз, бактыбыз. Биз акча менен эч убакта балдар тарбиялай албайт экенбиз. Эне өзүбүздү дин менен тарбиялабасак. Демек балдарды дагы ошол кичинекейинен эмгекке үйрөтүш керек, э? Рахмат. Бизден кийинки суроо келиптир көрөрмандан. Менин жолдошум эч жакка жибербегени жакпайт. Өзү намаз окуйт дейт. Мен жооп берейинби? Сиз жооп берип койсоңуз анда. Ассаламу алейкум, кызым. Сонун суроо экен. Аллах Таала айтат: эгер мен болгондо менден кийин эле силер күйөөлөрүңөргө сажда кыласыңар депчи. Ал дегени биз күйөөлөрүбүзгө итаат кылабыз. Биз ошол үйдү кармап сактап калыш үчүн жолдошубуздун айтканын кылып аткарып келебиз. Ата деген деңгээлди сиздин жолдошуңуз балким сизди жакшы көрөт. Ар бир эркек чыгарбаганга дагы ошонун жолдорун табыш керек. Демек биз өзүбүздөн издейбиз. Анан Пайгамбар саллаллаху хадисинде кайрылып берем, аялдар силер ушундайсыңар, көбүңөр тозоктоо деп. Эмнеге дегенде, отурган жерде же суроо эмелерде биз жолдошубуз жөнүндө көбүрөөк. Аял киши ушундай болуш керек. Мен өзүмдү ушул так эле айтам. Энелерибиздин, момундардын энелерден китептерди окуп, кыз келиндерим ошолорду бердим. Келин алган күнү мен эркек аял мамилеси деген китепти келиндин колуна бердим. Ал жерде жазылып турат. Аял эркекке кандай мамиле кылса анын ыраазычылыгына жетет деп. Ата деген ким? Биз ушундай, мен Аллага шүгүрлөр кылайын, кызым, Кудай кааласа ошол сурооңа жооп канааттандырып кылышка аракет кылам. Албетте күйөөңүз намаз окуган болсо, сиз бактылуу аялсыз. Иншаллах, балким сиз жашсыз. Бир убакыттары келет, сиздин чыга турган убакыттар келет.
бизде да болгон. Биз ошол нерселерди сабырдык менен, ошону туура түшүнүштүк менен бири-бирибизге ушундай ийгиликтерге жеттик. Эгер эне мен баягы балдарымдын өз оозунан чыккан сөздөрдү угуп, мен сүйүнүчкө ээ болдум да. Эмнеге дегенде балдарыбыз айтып калды: "Апа, сиз бизди ушундай тарбиялапсыз, эч убакта атамдын алдында атам менен кыйкырышпапсыз. Биз чоңоюп жумушта, баягы обществода иштеп калганда кыйкырган аялдарды көрүп, жөн турбайсыңбы деген өйүн учурады. Сиз эсимде дейт, тайнемдикине барабыз деп баарыбызды кийиндирип жөнөп турганыңызда, атам макул деп кийин барбайсыңар дегенде үн чыкпай бизди чечиндирип, балам башка күнү барабыз дегендериңиз дагы ушундай жакшы эмеге келди" дейт да. Ошон үчүн мен жаштарга айтат элем, албетте Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн күйөөлөрдүн ыраазычылыгына жетишибиз керек. Биз ошолордун менен бейишке киребиз да. Рахмат. Асылжан эже, сизге мындай суроо. Ошол мигранттардын эле баласы, ошол эле маселе кайрылабыз. Мигранттардын баласы кийин алар келип балдар менен чогуу жашаганда балдары ата-энелерине мурдагыдай мамилеси өзгөрүп калат да. Аны кандай кылсак, ошол баштапкы ордуна алып келсек болобу? Негизи же кандай ата-энесинин көпчүлүгү сен деп, же эже деп, апа деген апа деген сыйлабай калышат. Анан ошол мамилени кандай жөнгө салсак болот? Ошол нерсе бала бир 3 жашка чейин калыптанат, анан 7 жашка чейин калыптанат, анан 12 жашка чейин калыптанат да, коомдо, үй бүлөдө ата-энеге болгон мамиледе. Ошол калыптануу учурунда баланын көкүрөгү, ички жан дүйнөсү мээримге толуп турушу керек да. Эгерде ал мээримди биз бере албай кала турган болсок, ал коомдон, чөйрөдөн, азыр деген интернеттин өнүгүп аткан заманы, ошол нерседен терс нерселерди өзүнө толтуруп алат дагы. Мээрим ала албаган бала мерес болуп чоңоет. Бүгүнкү күндө карап көрүңүздөр, карылар үйү аябай көп. Мисалы, карылар үйүнө биз барып көргөнүбүздө мен ойлочумун, бир башка улуттардын ата-энеси, балдары балалуу боло албай калган биздин чоң ата, чоң апалар жашайт го десек, ал жерде керек болсо биздин азыр коомдо аттуу баштуу эже агайларыбыздын ата-энелери да ошол жерде да. Себеби эмне? Себеби убагында ошол балага мээрим бербей калганбыз. Мээрим ала албаган бала негизи эле көкүрөгүндө мээрим толбой калганда ал адам мерес болуп чоңоет экен дагы. Баягы карыганда биздин ата-энелерибиз баары бир бала кыял болуп калат эмеспи? Карыган киши баладай эле болуп калат да, ошол учурда балдары ата-энесин карабай кетет экен да. Ошондуктан жана кайра эле биз жоопкерчиликке барат экенбиз бул суроодо. Табышкерлик, багуу бул эркектин моюнда болсо, демек аял заты биз ошол баланы эмнеге төрөдүк анда, эмнеге бул жашоого, жарык жашоого алып келип атабыз деген жоопкерчиликти да моюнга алышыбыз керек экен дагы. Аял заты өзүбүздүн ордубузду билип, ошол үй бүлөдө ырыскыны, берекени, кутту уютуп, анын ичинен ынтымак, мээримдүүлүк, тарбияны уютуп, биздин ордубуз ошол да, үй бүлөдөгү ордубуз ошол. Ошону билбей жаткандыктан анан кийин ордуларыбыз алмашат дагы, биз балдарга дагы туура тарбия бере албай калып атабыз, ошонун ичинен өзүбүздүн ордубузду таппай калып атабыз. 40 жаш, 50 жаш, керек болсо 70 жашка чейин деле өзүм мен киммин деген суроонун айланасында жүргөн аял заты бар да, анын ичинен эркектер деле бар. Ошондуктан кайра эң башына бара турган болсок, биз ошол үй бүлөдө ата-эне өзүн таануудан, мисалы жаратканды, Кудайды, Аллахты тааныш үчүн деле ар бир адам өзүн тааныш керек экен. Анткени Кудайды таануу бул өзүңдү таануудан башталат дейт да. Сен кимсиң, аялсың, аялдык милдетиң, вазипаң эмне? Сен кимсиң, эркексиң, эркектин коомдогу, үй бүлөдөгү деги эле аял затына жасаган мамиле кандай болуш керек, эмне болуш керек деген нерсени биз өзүбүздү таануудан баштайт экенбиз да. Ошондуктан баары бир биз үй бүлөгө көңүл бурабыз. Үй бүлөдө мен киммин деген суроону ар бирөөбүз өзүбүзгө беришибиз керек экен да. Ошол өзүн өзү таанууда сизге камага кайрылатып жатпайсызбы? Ошол мырзалар дагы барбы же аялдарбы? Көпчүлүгү кимдер? Анан кандай суроолор менен көп кайрылышат сизге? Көп биз өзү аял затын эле окуп баштаганбыз башында. Андан кийин ошол аял затын жубайлары кайрыла баштады. Кимде маселе көбүрөөк болсо ошол адам кайрылат экен да.
Анан мырзалар да кайрыла баштады. Андан кийин биз түшүнүп калдык. Демек, бул сабактар эркектер үчүн дагы керек экен. Мен ким, мен бул жашоого эмнеге жаралдым? Жашоонун бир кайсыл этаптарында турам? Каяка баратам? Же болбосо бул жашоодон өтүп кеткенден кийин мен аркамда эмне калтырам, кайда барам, кайдан келдим деген суроолор баары бир адамга эртеби кечпи келе турган суроолор болот экен да. Болгон ошону эртерээк биз өзүбүзгө беришибиз керек экен дагы. Кечигип калганда качан сен өмүрүңдүн аягында дагы ушул суроону адам өзүнө берет экен, болгон ошол учурда кеч болуп калат экен. Баардыгын артка түргүң келет, артка кайткың келет, бирок баары бир кеч болуп калган учур болуп калат. Мырзалар кандай көйгөйлөр менен көбүнчө кайрылышат? Мырзаларга көбүнчөсү эрктүүлүк жетпей калат экен да. Мына чечим чыгарууга, өзүнө болгон ишеним бекем болууга эрктүүлүк жетпей калат экен. Анан ошол ичинен баягы аял, биз апабыз, ошол мырзанын апасы келини менен атаандаштык болуп калат экен дагы. Анан аялына, келинине көз карашы туура эмес болгондуктан эркек же бул тарапта болбойт, же апасы тарапта боло албайт дагы, ортодо калып калат. Ал эркек киши биздей болуп ыйлап, же болбосо дагы бир досторуна айтып чыгара албайт экен да. Ошого ошол учурда кайнене, мырзанын апасы кайнене катары, чоң апа катары өзүнүн ордун билип калыш керек экен ошол учурда. Болбосо келинине атаандаш болуп, анан атаандаш болуп калгандан кийин баласына жамандай баштайт, келинин кабыл ала албай баштайт, ооба. Анан ошондон чыр-чатак келип чыгат дагы, ортодо эркек киши кыйналат экен да. Демек, бул жерде балага чечкинсиздик болот, чечкинсиздик, өзүнө болгон ишенимдин аздыгы. Анан баланы биз, сен азаматсың, кичинекей бир нерсе кылса дагы мындай колдоо көрсөтө албай калат экен дагы. Анан бир чечим чыгарар да, же бир ишти кылар да, ошого өзүнүн эрктүүлүгү жетпей калат экен. Ушул жерден биз Айзада эжеге кайрылабыз, балдар тарбиясы боюнча. Негизи эле баланы кичинекейинен чечкиндүү болуш үчүн кантип тарбиялаш керек? Кантип тарбиялаганда бала чечкиндүү болот? Ушу келечегинде ушундай проблемалар жаралбаш үчүн. Ооба, мен ушул жөнүндө жакында эле бирөөлөр менен сүйлөштүм да. Азыркы күндө сиз айтып аткан темага уланып кетип атат. Жанагы жоопкерчиликсиз эркек кайдан пайда болду десе, жанагы эле мисалы ушул жерде туруп эле үй бүлөсүнө эжесинин колуна таштап жумушка чыгат. Же болбосо айылда жүрүп деле мугалим болсо, же бир жумушта иштесе, балдар жанагы эженин колунда калат. Эжеси кандай болот десе, тигилерди, эркектик сыфаттарын, жоопкерчиликтерин жок кылып салат да. Баягы урушуп, башкарып, жиркип, ошондо дагы эркек үйлөнгөндөн кийин дагы ошол эжелеринин сөздөрүнү, башка аял заттарынын сөзүн угуп, үй бүлөгө эркектик сыфаты, жоопкерчилик жоголуп калат экен да. Бул жашоодо көрүп болуп келген окуялардан. Баягы көп көрсөң, көп уксаң ушундай результаттарды көрөбүз да. Ошон үчүн айтабыз. Мугалимдер менен дагы мен собранияларга, кайсы жерге барганда, жыйындарда сүйлөгөндө мен ушул тема жөнүндө айтып кетем. Эч убакта мугалим эжекейлер, сиздер балдарды жанагындай үстөмдүк кылып тарбиялабаңыздар. Басмырлап. Сенде балада эркектик жетекчилик жок болуп кетти. Жоопкерчиликтин көптүгү ушундан да болуп жатат. Эркекти ушундай тарбиялаш керек. Мен кичинекей айтып кетейин. Тарбиялоонун жолдору. Бул менин балам. Бул келечекте атасынын ордуну аткарат. Бул эркек, иншаллах, бул бир үйдүн жетекчиси болот. Коомдо жетекчи болот. Сен коомго пайдаң тийген эркек болсоң, жоопкерчиликтүү болсоң, эртең күнү сенга Аллах Таала жакшы жубайды берет. Сен ошол жубайың менен балалуу болсоң, сен жоопкерчиликтүү ата болосуң деп балдарды урушуп же басмырдап эмес, аларга жакшынакай анын ким экендигин үйрөтүш керек. Мугалим болобу мектепте, ал эркек деген мамиледе аткарып, ошонун эркектик жагын өстүрүш керек. Мындай бузулган үйлөр ушул жактан көп. Анан кээ бир үй бүлөлөрдүн бузулуштугуна дагы бир себептер энелер балдарына, жана сиз айткандай, атаандаштык деген ошол динден тарбияланбаган энелердин гана иши болгон милдеттери да. Ошон үчүн мен
бир ушундай психолог менен таанышып калган болчумун. Ал алыста Казан мамлекеттеринен тоже окуп жүрүп, Аллага шүгүр, изденип айтат, мен дейт баягы диний жакка көбүрөөк багыт кое баштадым дейт да. Анан мен баягы бүт изденген багытымды эркектин жанагындай сизге келген суроолор ага да келе баштаптыр. Баягы кээ бирлер аял жөнүндө көбүрөөк арызданат экен. Эмне үчүн менин аялым сизде эмес? Сиз сүйлөп жатканды билбейт, же болбосо дагы бир алып баруучу, же дагы бир жетекчи аялдай эмес. Эркектер дагы жанындагы жубайын ушундай көргүсү келет экен. Ошон үчүн мен айымдарга айтып кетет элем, көп окуйлу, илимдүү бололу, изденели дегенде караңгы эле деп түшүнбөй динди. Дин эки дүйнө кызыкчылыгын экиси коздай алат. Эки жакты тең окуш керек. Врач болуп, жолуңуз салынып, Аллах буйругандай намазды окуп, ибадаттарды аткарган эне болушубуз керек. Ошол психолог диний жагын тандап өтүп кетип, жоолук салынып, хиджаб кийип, көп убакыттан кийин мага кеңеш сурап калганда, сиз кандай эмеде мен каяктан аласыз, менге бүтүп калат дейт да, изденипчи. Баягы тарбия болот, ар жактан изденем, дагы бир өзүмдөн жогорураак издене берем депчи. Мен айттым, инсан өзү идеалдуу жетекчиге муктаж. Бизди жетектей турган тарбия баардыгын үйрөтүп койгон бул Аллах. Ошол Аллахтын китебинен эле. Мен анча-мынча жөнөтүп турдум, баягы аяттардан, хадистерденчи. Анан бул себебинде адам окуй берсе өсө берет экен да. Мына бышып жетилип калган психологдорубуздун катарын толуктап турат да. Анан айтып атпайбы, эми альхамдулилlah эжеке дейт. Менде аудитория өтө чоңоюп кетти, бирок мен ушундай жарыя кылдым. Мен аялдар менен кыздарга гана жооп берген убагым болот. Мен баягы эркектерге жооп беришке укугум жок экен. Сиздерге иншаллах бар экен эркек психологдор, эркек тарап диний жооп берет экен депчи. Ошондой менин жообум ошол эле. Мен кошумча кылып коеюн кичине. Жанагы эркекти мындай чечкиндүүлүккө, эрктүүлүккө тарбиялоо дегенде биз ата-энелер, апа-ата бири-бирине болгон мамиледе бири-бирибизди баалаганды көрсөтүшүбүз керек экен, баалага. Үлгү болуш керек. Үлгү болуш керек да. Мисалы үйдө баарыбыз үй бүлөдө жөнөкөй эле адамдарбыз го. Апасы бүгүн тамагың аябай сонун болуптур. Жагымдуу болуптур деп апасынын кылган эмгегин баалатсак, бала дагы апасына болгон көз карашы өзгөрөт дагы, аялзат ушундай болот турбайбы деп кийин жубайына болгон мамилени ушундай жакшы мамиле жасайт да. Ал эми биз аялдар, энелер атасына болгон, мисалы ошол таап келип атат да, ырыскыны көтөрүп келип атат, баары үй бүлөгө көтөрүп келет да, үй бүлө үчүн, балдар үчүн. Ошондо мына атасы ушул тамакты таап келди, көтөрүп келди, баары биз үчүн деп атасын баалатсак, баягы бала эркек киши ушундай болуш керек экен деп үлгү алып, эрктүүлүгү, чечкиндүүлүгү өсөт экен да. Ошол учурда үй бүлөдөгү мамиледе биз ата, апа бири-бирибизди баалаганды, балдардын алдында баалаганды үйрөтүшүбүз керек экен. Баалай эле берсек, бизден көргөн нерсени эле балдар жасайт, кайталайт. Ага айтып, үйрөтүп, мына ушул жер ушундай болду деген нерсенин деле кереги жок да. Ошондо биз үй бүлө баалуулуктарына ушул нерсени толуктап киргизип алышыбыз керек экен. Жубайлар ортосунда бири-бирин баалоосу. Демек аларга биз балдарга мындай тарбиялеп бере бербестен өзүбүз үлгүлүү керек э? Бул ошо тарбиянын башаты ошо да, үлгүлүү болушубуз керек да. Алар балдар дайыма ата-энеси менен сыймыктангысы келет да. Бул менин атам, бул менин апам деп ошол үлгү алган үлгү менен ичинде бир күчтүү эрктүүлүк дайыма мындай өзөктөп да койсок болот, эрктүүлүк жаралат да. Ошол менен үй бүлөнүн структурасы жаралып калат дагы. Келечекте ал өзү менен өзү тыңып, өзү жакшы үй бүлө куруп кете алат. Анан жанагындай сен апаң мындай колунан келбейт, сен атаң мындай колунан келбейт дей берсек, баланын ичиндеги ушундай бир эрктүүлүгү, жанагы мындай тил менен орусча айтайынчы, структурасы, үй бүлөгө болгон, үй бүлө деп куруп келаткан структурасы бузулуп калат экен да. Ошон үчүн бала биздеги эле үй бүлөдөгү жоопкерчилик тарбия болуп атканда, жубайлар ортосунда бири-бирибизге жакшы мамиле кыла алсак, бири-бирибизди баалай алсак, анан жана ордубуз менен милдетибизди жакшы аткарып кете берсек, балдар ошого карап эле тарбияланып кете берет. Өзү тарбияланып жүрөт, э? Ооба. Бизде суроо келиптир. Эже, биздин кызыбыз азыр 20-да, турмушка чыкканына 2 жыл болду. Экөө тең намаз окуйт, бирок балалуу болбой жатышат. Кайненеси да катуу кармайт. Ажырашып алган эле онбу деп
кеңеш бериңизчи дейт. Сиз тажрыйбалуу айым катары өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп акылыңыздан айтып кетсеңиз. Аллахым иншаллах сиздерге берсин. Албетте Аллахка үмүт кылгандарды Аллахым жакшы көрөт, көп сурагандарды жакшы көрөт. Бул сыноо кичинекей. Ажырашкан эң жаман нерсе. Биз сабыр кылышыбыз керек. Мен сизге кызым бир жакшынакай болгон окуяны айтып коеюк. Мен өзүмдүн жеңем, мен кичинекей мезгилимде келин болуп келет. Анда мен кичинекей болчумун. Мен түшүнбөйм дагы. Элдер сурачу, жеңең боюнда барбы деп. Ал эмне деген билбейм. Анан кайра сурай берчү. Бир күнү ал эмнеси деп сурасам, кол менен көрсөтүп ушундай боюнда болду десе билбейт экен. Апама келип, апа, элдин баары эле сурай беришет. Мен 1-класска барганмын да. Жолдон өтсөм, кетсем, айылдагылар десем, апам ойлонуп, ошондо ал дегенди мага түшүндүрүп берген. Анан ошол күнү эле эртеси апам жеңем экөөбүздү бир врачка жөнөтөт. Ага чейин деле барып жүргөндөн баягы каттуу бир эмеге келгенде адамда баягы дуалар күчөнөт го. Анан ошого барганым эсимде, көрсө, чоңоюп билсем, жеңем 5 жылдан кийин балалуу болот. Аллага шүгүр, жеңебиз сабыр кылып, ошо 4 кыздуу болгон. 4 кыздан кийин Аллахтын жардамы менен 2 бала берип, азыр ошол бактылуу апалардын катарын толуктап келет. Эч убакта баягы кайнене деген сөз бул энебиз болот. Эми баягы анча-мынча сөздү айтканы баягы келип чыксын деген эмеден, баягы көбүрөөк сурасын деп, эне деген эч убакта жаман ойдо болбойт. Энелер бул ушундай болот. Мен эне катары айта турган болсок, баланы түйүлдүк түйгөндөн баштап токсикозуна чыдайбыз, баардык оорундук күндөрүнө чыдайбыз, толгоосуна чыдайбыз. Төрөлгөндөн кийин ушундай биз сүйүнүчкө ээ болобуз. Аллахым ушундай баланы берди деп. Андан кийин аны төрөлгөндөн кийин эле уже 20 күндөн баштап эле кийимдер керек болот, аларды өстүрүп келебиз. Эне жөнүндө айтып кетип жатам да бул жердечи. Баягы балам эч кимден кем болбосун деп чоңойтобуз, жакшынакай кызды алып берейик деп чоңойтобуз. Ошо сизди тандап алып берген, же болбосо сиз эне жөнүндө да ошол эч убакта кыздарым баягы эненин ою дайым жакшы болот. Намаз окуп, Аллахтан сурай берели. Аллах Тааланын бул сыноо иншаллах берет. Мен эң Аллахтан коркуп айткан жерим, ажырашуу дегенде бар жок, аалам титирейт дейт. Туурабы? Андай сөздү айтпагыла, жакшы жашагыла. Албетте Аллахым берет. Рахмат, аябай сонун жоопторду бердиңиз. Урматтуу биздин көрөрмандар жана Насихат радиосунун угармандары, бүгүн биз үй бүлөдөгү жоопкерчилик деген теманын алкагында маек курдук. Сиздер менен болгон биздин Асылжан Нарбаева жана Айзада эжебиз болду. Сиздердин келип берип, алтындай убактыңыздарды бөлүп, ушундай кызыктуу маек куруп, анан өзүңүздөрдүн кеңешиңиздер менен бөлүшүп кеткениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жана биз буюрса кийинки жумада көрүшкөнчө баарыңыздар сак саламатта болуңуздар.